다시 한번 전해드리겠습니다. 오늘 오전 9시 10분쯤 전남 무안 Түштүк Кореядагы учак кырсыгынан 179 адам каза болду. Түштүк Кореянын Муан провинциясында Jeju Air Boeing 737-800 учагы кона албай калып, кеминде 179 адам каза болду. Бангкоктон учуп келаткан учак конуу тилкесинен чыгып кетип, тосмону сүзүп алганын жекшембиде 29 декабрда Reuters билдирди. Жергиликтүү MBC телекомпаниясы тарабынан берилген видеого таянуу менен Франс пресс учак конуу учурунда деле учактын кыймылдаткычтарынын түтүн чыгып жатканын, андан соң өрт учакты каптаганын жазат. Башка материалдар өрт биринчи кезекте учактын артында жайылганын көрсөтүп турат. Алдын ала версия боюнча кырсыкка конуу учурунда учак менен канаттуулардын кагылышы себеп болгон. Выходка чуркап ошолуктан чыгабыз деп. Бир малды карасам ошол Каспийдин жээгине жакындап калыптырбыз. Каспийдин жээгинен жол көрүндү, анан ойлодум жолго конобуз деп. Ошо аэропортко жакынданга аракет кылыптыр пилоттор. Тилекке каршы аэропортко жакын жетпей калдык бир аз. Бир катуу удар болду. Удар болгондо эле ошол 1-2 минутта өчүп калдык, өзүбүздүн сознание жоготтук окшойт. Себеби ошо кандай моментте жанагы куткаруучулар келип калганын билбей калдык. Биз ошо досум келип, биз инибизди уже белиндеги куруп, белин чечип, ременди чечип, сууруп чыккан, буту да кырчылып калган экен. Эптеп 2-3 киши болуп жардам берип сууруп чыгып, самолет вверх ногами упал да, получается. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет элдик мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Казакстандын Актау шаарында учак кырсыгынан жабыркаган Кыргызстан жарандарынан кабар алуу жана жардам көрсөтүү максатында ÖKM'нин куткаруучулары, медициналык кызматкерлери жана жабыркаган Ринат Асановдун бир туугандары учуп барышты. Кыргызстан өзгөчө кырдаалдар министрлиги Азербайжан жана Казакстан ÖKM менен биргеликте иш алып барып жатат. Бүгүн дарыгерлердин консилиумунда жабыркаган жарандарды мекенге алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр болду. Дарыгерлер жабыркагандардын абалдары туруктуу, аны менен катар көзөмөлдөр керек экенин билдирүүдө дешти ÖKMден. Белгилей кетсек, бул иш-чаралар президент Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө. Кыргызстан жарандарын жаңы жылга чейин мекенге алып келүү жана керектүү жардамды көрсөтүү үчүн бардык күч-аракеттер жумшалат. Жаман мактоо бадыр го. Бадырдын ортагы баары жакшы болот. Биздин врачтарга рахмат, сиздерге чоң рахмат. Карап атканыңа рахмат. Кудайым берсе. Сиздер жазып кетесиз. Болду. Сабыр. Болду. Бирсе эртең чыгасың, тойлайсың да. Сабыр эт. Жакшы болду. Алла разы болсун. Барлык соңғы врачтарга новый аппаратуралар адийи сиздерге истеп косуп барлыгы бар. Жаныңда жакшы. Трубканы алып, Болду. Sen sabır et. Şark dergilerimiz Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмаңың не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбак номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп Эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол Эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып,
которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып зерикпестен барып терминалга өзүнүн Эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Сәлем Кәусәр, саған жоқсың ба? Кәусәр, қалайсың? Сен бұдан былай жұмыс жасамайтын туралы келісейік, иә? Иә. Өйткені бұдан қалауымен біз сіздерге енді қамқоршы боламыз. Бұйырса өзімен бірге сіңлілерің емге барады. Оған қоса үйлі болыңыздар. Дәрігерлердің бәрі тұр осы. Күні түні жүріп жүр. Башыңар аман, ұлтыңар бүтін жақсы. Сияқтандағы алыстан атайын мына посольстводан, консульстводан келіп отыр. Туғандар келіп отыр, мына қанаттағы картины чоғылып барып жүгіндерге. Бірінші күн болғандан берелі сіздерге біздің врачтарға, біздің больницаның врачтарына чоң рахмат, хакимиятқа рахмат. Şu қырсық болғанда эле президент ошо күнү эле сразу сіздердің президентке чыгып, андан кийин биздин министр, сіздердің министрмен бир 24 саат байланыста. Баластарыңыз, үкімет бәрі бақылауда қатар. Аман қалғаныңарға шүгүр, Кудайым. Диаспорадан Мамат Кадыр байке менен сүйлөштүк. Ошол киши айтты, ушул министерстводон азыр санаевия сурайбыз деди. Ренатты бул Кыргызстанга алып келгенге акыбалы оор болуп атат. Ошол өпкөсү да жыртылыптыр. Ошого байланыштуу азыр өкмөттөн дагы жардам сурайт элек. Ушу жарандарыбызды, бир туугандарыбызды ушакка алып келишине же кандайдыр ушакка азыр чындыгында ошол өзүбүздүн жарандар, анан ошол жактагылар менен байланышта болуп, ал жактан көмөк көргөзүп атышат. Анан ошо өкмөттөн да президентибизден жана ошондой эле министрибиз ушулардан жардам сурайт элек. Жакшы жагынан карап ушул жигиттерди аман эсен үйлөрүнө алып келип берсе, Кудайга шүгүр, ичер суулар бар экен. Жакшы күн болуп атат. Кудай буйрса эми ошо Ринатыбыз айыгып кетсе. Сиз жанагы кадр сыртында сүйлөшүп калганда айтпадыңызбы? Ринат эң кичүүсү экен, 2004-жылкы болуп атат, жаш болуп атат. Анан Ринаттын ордуна мен учмак элем депчи, ошол окуя боюнча айтып берсеңиз негизи. Негизи бул тилек бажам, ошо бажамага жардам аркылуу биз ошо барып машиналарды айдашып, берки границага чыгарышып жүктөп келебиз деп башында сүйлөшүп атканбыз. Анан тилекке каршы менин биякта жумуштарым болуп калгандыктан мен бара албай калгам. Ошо менин ордума ошол кайра эле ошол Токмокто дозубуздун иниси менен сүйлөшүп, анан ошол инисин алып кеткен Ринаттычы. Анан эми азыр Ринат жетим бала, ата энеси жок, бир тууган агасы, анан эжеси бар. Эми азыр ошо агасы менен байланышта болуп, агасы менен чалышып сүйлөшүп атам. Эртең ошо агасы экөөбүз, канат экөөбүз Кудай буйрса учуп кетебиз.